Кайненем намазды окуйт, бирок орус майрамында калтырбайт, майрамдайт. Ошондо эки жүздүүлүк болуп калбайбы? Караңыздар, бизде ислам динибизде 3 майрам бар. Биринчиси ошол ороза айт, анан курбан айт. Жума дагы мусулмандардын ар бир аптада болгон майрам. Бул мусулмандардын алхамдулилля майрамы. Bundan sırtkar Allah Teala'nın bergen belek mayramları var. Egemendүүлүк, din erkindigi. Alhamdulillah. Бұл да Allah Teala'nın bir nimetı katarında bir mayram. Анан калганда bir мамлекеттик майрамдар деп катары айтылып калат азыр. Энелердин күнү, пананчалардын күнү, түкүнчөлөрдүн күнү. Бирок карайлы, кайсы эгерде мусулман эместердин майрамы болсо, аны даңазалаган кажети жок. Биз өзүбүз алхамдулилlah пайгамбарыбыз айткан: "Ликулли кавмин айд ва хада айдуна." Ар бир коомдун өзүнүн ар бир din карманган элдин өзүнүн майрамы бар. Биздин майрамыбыз бул деп Курбан айтты айтканда. Ошон үчүн иншалла, алхамдулилlah, майрам бул жакшы нерсе, жакшы маанай, Аллага шүгүр келтирип. Бирок исламдагы майрамдарды билип коюңуз. Бирөөнүн дүйнөгө келгени, бирөөнүн дүйнөдөн кеткени менен дайындалбайт да. Иса пайгамбардын дүйнөдөн келгени деп жаңы жыл башталды деп, мисалы христиандар ошондой майрамдайт. Чындасарбы? Bir çoğun ulu adam dünyadan ötüp ketse oşol günde mayram kılıp alат. Je olsa ушундай dünyaga kelgen bolsa oşonu mayram. Жок. Bizde İslam'da Allah Teala ушундай mayramды koydu. Kıyamet gününe çeyин келе турган insanlar mayramdasın. Bırak mayramdın aldığında ibadat berdi. İbadatka şükür kılıp mayramdasın dedi. Oroza ibadatın berdi mi? Allah'a buyruğu atkardınız. Allah'a elhamdülillah. Emi oroza ayt berdi. Allah'a şükür kılıp mayramdasın. İbadat çınığı oroza ayt mayramı oroza tutkanlar üçün özü. O şöyle gezde başkalardan mayramda öğretemler. Oğrular var, musafirler var. Bırak çınığı o şol. Kurban aytkanday. Acılık. Püttü. Maşallah. Yevmi tarbiyada turdu minada. Andan keyin Arafa günü çıktı Arafat'a. Kança degen dua, zikir, namaz, ibadat Muzdalifaga geldi bardığı. Anan keyin alhamdulillah kurban ayt günü şeytanga taş ırgıttı, kurbançılık çaldı. Çaçını mayramda yer bular. İbadattan keyin koyulgan İslamdagı mayramlar ibadatın natijasında. Oşon üçün ibadat kılыңыз dagı достойный mayramdаңыз. Bul alhamdulillah bizdin ememiz. Özgöçölügübüz. Biröөнүн келген кеткенине ага карап bizde mayram emес. Құда қалса бұл мұнафық болбойт эми, бирок азыркындай кичине акырын түшүндүрүп коюш керек болот. Құда қалса мейли, башкалардын майрамы өзүнүн кубанычы, биз мусулманбыз, өзүбүздүн майрамыбыз бар, өзүбүздүн кубанычыбыз бар. Күйөөм Москвада жанына барайын десем ынабайт. Кайненем менен үйдө таарынышып уруша кетебиз. Үйүмө да барып жүндүрүп, бая барып жибербейт. Күйөөм да келбейт. Kaynenem meni paska ura verir. Kүйөөм жок. Кетейин desem bir kızım var. 2 yıl oldu үйлөнгөнгө. Акыркы күндө туугандар мындай bir аял алуу, катын алуу деген кандай desem bir subhanallah bir İslamдын баглыктары жүрөктөн азая баштады да. Алып коюп таштап коюп кетип калат. 2 yıl, 1 yıl жүрөт. Эркек өзүнүн эркектик кумары бар. Ayaldık kumarı var. Töşök meselenin şariatta hukuku çoğun. Balalı bolgondan keyin balanın terbiyesi, alardı bagуу, көңүл буруу, ооруп kalganda darıloo, alardın ibadatı, namazı, ahiretin oyloo, çoğun meseleler var da taksir. Bırak meyli tiricilik, bağış gerek deyt keyberleri. Meyli, kim жоқ деп atat. Çoğu var iştegele, çoğu bul jede iştegele. Egerde barıp kelsеңiz, meyli 4 ay, 6 ay, andan uzak. Sizge kayaka bereke. Özünüz daha korkunçta olası. Özgöçö, musulman emес, mınal Rossiyalarga, Европага кетип аткандар. Ал жерде жылаңачтын баары жылаңач. Күнөөнүн баары көчөдө. Күнөөнүн океанында жүрөсүз. Кичине ахиретти да ойлоп койлу. Урпакты да ойлоп койлу. Эптеп эле акча табыш эмес да эми. Курсак тойгон жерде эле уктап калып эле. Ушу кантип болсун эми. Ушу жашоо ал. Бир келдиң бу дүйнөгө. Жакшынакай, бактылуу жаша бала чакаң менен. Балдардын алдында алхамдулилlah. Кыргызстанда азыр ачка калган киши жок. Кичине эле өнөрдүн көп өнөрдүн деле кереги жок азырчы.
кичине жалкоолуктан эле чыгыш керек, болду. Жашоо мындай болот. Алхамдулилlah баарына жетиштүү. Бундайлар толтура да мындай маселе. Пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям айткандагы атаңдын ысымы менен кабар берет, ал эми эненин ысымын кантип жеткирсек болот. Пайгамбарга таанытуу үчүн, пайгамбарга саллаллаху алейхи ва салламга салават айткан да атаңдын ысымы менен кабар берет. Ал эми энеңдин ысымын кантип жеткирсең болот? Пайгамбарга таанытуу үчүн. Энем сизге салам айтты деп эле коймосо эмне бар? Оңой эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Мединага барганыңызда, пайгамбар ал жерде өзү угат. Түздөн түз угат. Сизге жооп берет. Өзүңүз дагы салам айтыңыз. Сизге ким салам айтып кой десе, аны атынан салам айтыңыз. Ошонун катарында апаңыздын атын айтып да салам айтып коюңуз, эчтеке эмес. Кудай кааласа, ага пайгамбарыбыз айткан, ким мага бир салават айтса, Алла Таала ага 10 салават айтат деген. Пайгамбарыбыз мен алдымда раузада жаткан жеримде кеп салават айтса, салам айтса, мен аны өзүм угам, өзүм салаватына жооп кайтарам деген. Аял киши рүкүгө барганда бир аз тизени бүгөбү. Ооба. Эркектер менен аялдын намазынын айырмасы бар. Кээ бирлер айтат, жок, айырмасы жок. Жок. Жаралуусунда дагы, назиктигинде дагы, жаралганын максатында дагы, кийим кечесинде да, кудум ошондой эле намазында дагы айырма бар. Эркектерге, аялдарга кичине тизесине колу жетсе эле болду. Мейли. Өтө эле эмес биздикиндей болуп мындай эме кылып 90 градус болбойт алар. Түшүнүктүбү? Аларга эмес. Саждага барганда дагы биз колдорубузду тике көтөрөбүз колдорду. Аялдарга жапыс. Аялдар рүкүдө дагы, саждада дагы кичине жапысыраак отурат. Жерге жабышыбыраак отурат. Булар мен астар да эми сатырга уяттуулукту эске алганда биздечи. Тияк бияктарга. Гусул алаарда биринчи кичине дуаны айтуу керекпи? Анан жуунуп бүткөн соң гусул ниет дуасын айтабызбы? Кичине дуаны мен билбейм. Гусул алганда мындай эрежеси менен. Биринчиден заараны чыгарыш керек, бошон. Так. Андан кийин ошол ата белден чыккан урук болсун, же болсо аялдардан чыккан урук болсун, жерге кийимге тийип, эмеге денеге тийип калган жерин тазалап коюш керек. Так. Анан даарат алыш керек. Даарат алып туруп, андан кийин анан гусул. Даарат алдыңыз, ошондо эле ниетиңиз эмне тазалануу да, жетиштүү ушул. Гусулганы ниетиңизде тазалануу, ар бир баягында философский сөздөрдүн кажети деле жок. Мен гусул алып атам, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн бардыгынан тазаланыш, кыбланы карадым, анан Аллаху акбар деп баштагандычы. Жо, жөн эле. Жөн алхамдулилlah, тазалыкты Алла үчүн ниет кылдым. Болду, баштай бериң. Оозуңузга, мурдуңузга суу аласдагы бардык денен. Даарат алгандан кийин кайра оозго суу алган кереги жок. Мурунга суу алгандын кереги жок. Гусулда мурда даарат алуу сүннөт. Эгерде аны даарат албай деле оозуңуздун мурдун чайкап полну жууп койсоңуз деле гусулга дагы өтөт, дааратка дагы өтө берет. Бирок даарат ушул баардык гусул алгандан кийин кайра даарат алуу бул бидаат, күнөө болуп калат. Сууну исрап кылдыңыз сиз. Рахмат Аллахына берсин. Эрим өзбекче экен, эрим билан урушсам кет деп хайдады. Жавабını бердим deydi. Yaşasam boladımı? Rahmat. 3 ta kızım бар deydi. Hem güyösü men uruşup ketse, ket dep aydagan eken, жообуңу бердим дептир, hem yaşasam boladu. Bolobу. 3 kızım бар деп. Hem караш керек em. Эгерде ал жерде 3 талак болбосо, буну кайрадан нике кылып жашаса болот. Албетте мына кет деп эле бара айдаганда эле талак түшүп кала бербейт. Аны güyөсүнүн ниетин билиш керек болот. Чындап эле талак берүүнүн максатында кет жогол деп айтадыбы? Же жөн эле азырынчабы экен? Азыр кет жогол бар, көзүмө көрүнбөчү деп бир айбы же бир жыл көрүнбөй жүр деп атабы? Аны билиш керек да, аны таптакырла ажырашып. Эгерде талак ниет болбосо, буга эме түшпөйт, ажырашуу болбойт да. Мен документ жасайм. Москвадагы медсестра кыздарга жумушка киргизүүгө. Жумушка дагы киргизгенге жасаган документтерге мага 40% акча болот. Арам болбойбу? Мага бул жумушту токтотуш керекпи? Жолукка кирем деп жатам. Жакшы күндөрдө үй бүлөмө зыян тийбейби?
Мындай да эми. Эгерде мыйзамдуу боло турган болсо, документ жасаганда тияк бияк өзүңүздүн акыңызды ала бериңиз, жакшы эле ал. Бирок мыйзамсыз, фальшивый, сиздиген ошол окшогондор жасай турган болсо, анда болбой калат. Аны баарыбыз өзүбүз билебиз, кайсы мыйзамдуу, кайсы мыйзамсыз. Мекке шаарына медреседе илим алыш үчүн жолдорун айтып койсоңуз. Мен буну билбейт экенмин. Азыр мына жердеги университетке же болбосо муфтиятка барсаңыз, вот ошол жерде Меккедеги медресеге кириш үчүн кээ бир балдар алхамдулилля билет, атайы ошол арыз жазып, документтерин тапшырып, анан күтүп турат, тияктан чыгып калса чакырып келет, анан бара бересиз. Мен банкта иштейм, боло береби, кредит бербейм бирок. Мейли, банкта иштей турган болсоңуз, мына биздеги традиционный кредит бере турган, процентке бере турган, ошол ал жерде тазалаган деле бар, кароолчулук деле бар. Кээ документ алып барып алып келген башка жумуштар болот. Бирок процентке кол коюп, процент бөлүп бере турган ошол жер чатагыраак. Канча кыяматтын айтыла элек белгилери калды? Кыямат жакындадыбы? Сиздин оюңуз кандай? Кыяматтын айтыла элек белгилери калган эмес. Бардык айтылып бүткөн, пайгамбарыбыз айтып койгон. Кичинекей белгилерин дагы айтып койгон, чоң белгилерин дагы айтып койгон. Кичинекей белгилерден 72 белги дейт. Ибн Жарирдин риваятында. Бардык эле болуп калган азырчы. Чоң белгилерден 10 бар, ошо боло элек. Ошого жакындап келе жатат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кыяматка жакын не болот деди? Илим көтөрүлөт деди. Байлык көбөйөт деди. Кан төгү жайылат деди. Zaman жакындашат деди. Fitnalar оталат деди. Кыяматтын белгилери. Бир эле хадисте ушунча барын айтып койгон. Иншалла тугандар, кыямат азымда zaman жакындашат деп атканы мына. Карасаңыз эле, Рамазан өтүп кетти азыр эле, кече эле күтүп аткан Рамазан. Жума окуп койду, эртеге эле кайра жума окуп калды, бир күн жума, кече эле жума окугандай болдук эле. Айлар жумага, жумалар күнгө, күндөр саатка тең болду эле. Эртең менен кечке чейин бир иш бүтсө бүтөт, бүтпөйт. Ушул zaman жакындап калганы, ятакарыбыз zaman жакындашып атканы кыяматтын белгилеринен. Мал мүлк көбөйүп атабы же жокпу? 10 жыл мурда кандай эле? 20 жыл мурда кандай эле? Az биз байып кеттик азыр. Барыбыз эле. Өзүңүздү карап көрүңүз, артык оң жак, сол жагыңызга карап көрсөңүз. Мүмкүн мисалы Бишкекте мурда 10 эле бай болсо, азыр 100 бай. Мисалы Бишкекте мурда $1 миллион кармагандардан саны 100 болсо, азыр 1000. Мисал айтам да. Мындай эле салыштырып көрүңүз. Бишкекте 2 этаж үй салгандардын саны 100 болсо, мисал айтып атам, азыр 1000. Түшүнөсүзбү? Мурда азыр 10 жыл, 20 жыл мурда мындай курулуштарды, бийик үйлөрдү, этаж үйлөрдү салгандар фирмалардан 2-3 болсо, азыр 20-30. Түшүнүп атат? Бишкекте мурдагы машиненин санын ала турган болсоңуз, бир канча 1000 болсо, анда 10 эсе көп азыр. Эскилер жаңылар ушунча көп. Байлык көбөйдү, бир Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө ушундай азыр. Бул кыяматтын жакындаган белгиси. Жолукка кантип келсем болот? Оронуп келем дей, оронгум келет. Алып кете албайм деп корком. Бир нерсе токтотуп турат. Алла разы болсун. Жок, мындай да. Мен бир жол таква болуп, анан кийин жолук салынам деген. Жок. Салына бериңиз, ошо таквалыктын башаты. Кейбирлер айтат да, жок, мен азыр намаз окуйм. Эмне үчүн? Мен анча-мынча ичип коем, анча-мынча жалган сүйлөп коем, анча-мынча жаман жүрүп коем. Жок. Намазды башлай бериңиз, ошол жаман нерсени таштагаңыз барбы? Ооба, ошону тездетет намаз. Намаз эмне кылат экен? Тездетет, жаман нерселерди таштатканга тездетет намаз. Сизге буда только жардам гана берет. Ошон үчүн жолуктагы ороңуңуз келеби, алып кете албайм деп корккон, бул шайтандан. Эчтеке эмес. Эмне алып кете албайсың? Башка салып койгон нерсе эмне кыйын болот? Көп болсо 100 грамм болор болду. 200 грамм болор. Канча оор жолугу. Ченекчи эрк керек болду. Азан айтылып атабы? Дават жөнүндө айтып коюңузчу. Үйдө өтүлүүчү таалим жөнүндө дагы маалымат берип коюңузчу. Дават эми керемет. Бардык пайгамбарлар кылган. Биз бири-бирибизди жакшы амалга бекемдөөгө
Даватсыз мүмкін емес. Бір-бірімізге алхамдулилля шақырып тұрабыз жақсылыққа ошол. Бұл жаман екен деп жамандықтарды қайтарып тұрабыз. Бардық пайғамбарлар қылған. Ошон үчүн бардық баалуулуктарга дават берейли, чакырайлы. Бардық жаман нерседен, ошо элибизге кайсы нерсени биз ыра көрбөйбүз. Жаштарыбыз бузулганын, зынакорго, кумарга, жалганчылык, уурлукка, бөлүнүп жарылганга, ушулардын баардыгын жамандыктан кайтаралы, жакшылыкка чакыра берели. Үйдөгү таалим, алхамдулилля, үйдө таалим өтүп турат. Бала чакага дагы алхамдулилля сабактарды өтүп, бир аз болсо дагы Куран, хадистен, пайгамбарыбыздын сиратынан айтып, дуалар жаттатып турайлы. Аларга аракет. Так, мен абысыным менен көптөн бери сүйлөшпөйбүз. Мен 2-3 жолу WhatsApp'тан жаздым, бирок мага жооп бербейт. Орозо күндөр жакындап, менен да кайра жазсамбы деп ойлонуп калдым дагы, жооп бербей калса эмне болот деп атам. Рахмат. Эмне кылайын? Бирөө менен келишпей калсаңыз, жакшылык кыла бериңиз. Тигиден кайтпаса деле, учур келгенде салам айтып коюңуз, дуа кылып коюңуз, колуңуздан келсе жардам берип коюңуз. Өзгөчө туугандар. Азыркындай абысындар, агайынилер, кайын журттар жакшылык кылганды токтотпоңуз. Кээде адам ушундай болуп калат, мен жакшылык кылбасам жооп бербесем эмне кылам мен? Эмне болсоң ошо бол депчи. Жок, сиз жакшылык кылганыңызда ар бир жакшылыгыңызга Алла сооп берет. Даражаңыз көтөрүлөт. Жакшылык кыла бериңиз. Токтотпоңуз. Устаз Курандагы сажда аяттар боюнча айта кетсеңиз, сажда дароо кылыш керекпи? Же чогултуп бир окуса болобу? Алла разы. Эми караңыздар, эгерде ушу бир эле жерде турган болсоңуз, Курани Каримде 14 жерде сажда бар. Бир канча жолу окуп туруп, 4-5 сажданы анан кийин бир кылсаңыз деле болот. Бирок бул сажда аяты важип тугандар. Куранда ошол жердеги 14 жерде окуп калган болсоңуз, сажда аятын анда китепти жакшынакай коюп, анан кыбланы карап, ал жерде Аллаху акбар деп эле пешенеңизди сажда коесуз, 3 жолу субхана роббиял а'ла, кайра Аллаху акбар деп турасыз, бүттү. Жетүү? Кулак каккандын кереги жок, салам бергендин кереги жок, аттахиятын окуштун кереги жок. Албетте кыбланы караш керек, даарат болуш керек. Бардын чогултуп кылсаңыз деле болот. Жол болсо топтоп туруп кылсаңыз деле болот. Бирок көпкө кечиктирбеш керек. Өлүм жашоонун чечимин Алла өзү билет да. Ибадатка убактым жок дегендерге насаат айта кетсеңиз. Кандай ибадат үчүн жаралса гана ошого убакыт жок болуп калат. Андай кылбаш керек тугандар. Мен өзү ибадат үчүн жаралдымбы? Биринчи ибадатка убакыт бөлүп, анан кажетке убакыт бөлүш керек. Мен турмуш курганыма 10 жыл болду. Жолдошум экөөбүз көп уруш болот. Эч жерде иштебейт. Мен безвыходной иштеймин. Бул менин экинчи турмушум болгондуктан ар дайым ызычуу кыла берет. Ал намаз окуйт, мен окубайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир улуу насаатын айтып алайлы. Келишпегендердин баарына ошол дары. Ман аслаха байнаху ва байналлах аслахаллаху байнаху ва байна халқихи. Ким өзү менен Аллахтын ортосунда мамилени оңдосо, Алла ошол менен адамдардын ортосунда мамилени оңдойт дейт. Күйөөсү менен мамиле бузулуп атабы? Алла менен мамилеңизди оңдоңуз. Аялы менен мамилең бузулуп атат? Алла менен мамилеңизди оңдоңуз. Досум менен, туганым менен, абысыным менен, да ким менен гана болбосун. Мамиле бузулуп атабы? Алла менен мамилеңизди оңдоңуз. Алла сиз менен ошолордун ортосунда мамилени оңдоп коет. Бүгүн биз Алла менен мамилебиз бузулган, кечиресиздер. Ошон үчүн биздин тугандар менен, адамдар менен мамилебиздин бузулганын кесепети ушул. Аллахым баарыбызга туура тауфик берсин. Баарыбызга туура түшүнүк берсин тугандар. Ошон үчүн келиңиздер, Алла менен мамилебизди оңдойлу. Ишенимибизди, ибадатыбызды, чынчылдыгыбызды, мүнөзүбүздү. Албетте, пайгамбарыбыз эң улуу кулк мүнөздө ошончо дагы жамандагандар болгон, башка кылган болгон, бирок ага сиз көңүл бурбаңыз. Адамдын баардыгы жага бербейт. Ошон үчүн иншалла мына жерде болбот дегенде жакындарга, туура түшүнгөн акыл эси барларга вот ошолорго үчүн насаат. Жараткан Аллахым кабыл кылсын. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина.